Талас обласынын Өзгөрүш айылында балабакча көйгөйү оң жагына чечиле турган болду. Айылдын батыш тарабындагы эски мектептин короосуна 50 орунду бакчанын курулушу башталды. Долбоорду ишке ашырууга облус жетекчилиги колдоо көрсөтүп, стабилдештирүү фондунан 26 миллион сом каржыланууда. Бул каражатка бүт шарты бар имарат курулат. Бұл төңтөрт жаматы деп коет. Бұл жака балдар бакчасы көп жылдан бери керек да. 3 километр балдардын ата-энелери ташып жүргөн ушуга чейин. Мына ушул Кудай буйруп, президентибиздин жардамы менен губернатор ушул Эмо Жумаевичтин тапшырмасы менен чоң көйгөй чечилип атат. Терең ыраазычылык билгизебиз. Кудай буйруса бунун бүтүү убактысы ушул 2026 жылдын башына бүтүрүп беребиз деп келишим түзүлгөн. Өзгөрүш айылы Бакай-Ата районунун биримдик айыл өкмөтүнө карайт. Калкынын саны 6000ден ашат. Чыгыш тарабында бир балабакча бар, бирок агада батпай кезекти жылдап күткөндөр көп дешет жергиликтүүлөр. Эми бул башталган курулуш бүтүп калса, элеттиктердин көп жылдан берки тилеги орундалат. Бир балабакча жайгашкан 175 орунду. Ага азыр кезектүүлүк көп да. Анан көп балдар сайдыкка бара албай калып атат. Айыл тургундары күтүп атат бүгүнкү күндө чыдамсыздык менен. Биринчиден иш орунда пайда болот. Анан балдар дагы кезекке турбайт, 175 орунду ыйман балакчабызда берге кошумча болуп ачылат да. Жакшы жери бул балабакчага дагы 50 орунду кошумча корпуста кошулат. Ошондо 100дөн ашык баланы батырууга шарт түзүлөт. Бул максатта жергиликтүү бийлик бош калган Кашка жол мектебинин эски имаратын жаңыртып оңдоп, айыл балдарына берүүнү көздөп жатат. Бул жакты капремонтко кирсетип, Кудай кааласа, үлүштүк түркү берүүчү грантына 2026 жылдын планына кирсетип, ремонттоп балдар бакчасына беребиз деп турабыз да. Бул жерге бир дагы 50 орунду ачса болот. Анткени мунун стенасы дагы 2 кирпич, үстүндө плита жабылган, бул только капремонтко гана жооп берет да. Айнектери да алмашылган пластик болчу. Белгилей кетсек, дал ушундай тартипте азыр облус боюнча 7 балабакча курулууда. Анын экөө Бакай-Ата районундагы муктаж 2 айылга салынууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.